жана кислотадан күйүп калган шрамдарды көрсөттүм да. Момундай болуп тырык да баштарычы. Кандай кислота күйүп калды? Сөлгө кислота коесуң жанагы актив, андан башка дарысы жок го. Анан кийин пасайт. Анан ошентип мына башына монтип кислота койгом, тырык болуп калды, чач чыкпай калды. Мына канча жылдан бери чач чыкпай атат. Мына элефт ичкенден кийин сөлдөрү баары өзү түшүп калды десем, деп таң калып атпай, бирок ошо бөлөм ичип аткам, мына жериндегилер уже кургай баштаптыр да элефчи. Анан бул элефтин результатына эми жана ооруларыңан айыккандан кийинчи ооруларың унутуп калып кетесиңерчи. Кайсы оору менен оорудуң эле, эмне болду эле деп. Как будто болбогондой эле бересиң да. Бир ооругандан кийин уже связан экен да. Анан башың, ичиң, белиң болуп кете берет экен да, астрахандроздон грыжа болуп, анан кийин ушинтип баш оору болуп, баары бири-бирине связан болуп кете берет экен. Ана киши бир ооругандан кийин ооруй берет экен да. А могу элефт ичкенден кийин вообще сонунда жанагычы. Азыр элестеттим, мына бесплатный машинада кетпестен сизге түшүп калдым да. Значит, бул вообще чудо капсула да. Ошон үчүн айтам да, баардыгын эле ичкиле деп жанан ар бир адамга эле момунтип ары бери унутуп кете бергенге, сүйлөй беришиң деле убактың болбой калат экен кээдечи. Аллахыма миң кала шүгүр. Мына экөөбүз жүз көрүшүп отурабыз. Сиз аркылуу шыпага себепкер болуп отурасыз. Аллахка чексиз шүгүр айтам чындыгында. Мына могу бомпошка кыз Алия бер келсең. Бомпошка кыз болсо 9 жылдан кийин төрөбөй жүрүп, ушу элеф ичип төрөлгөн кыз. Элеф кан экен да, элеф гүл. 9 жыл төрөбөй жүрдүм. Лечение деле албадым. Элеф ичип жүрүп эле анан өзүм Кудайыма шүгүр, элеф себеп кылып боюмда болуп ошол кызды төрөдүм. Аллахка шүгүр, здоровьясы жакшы.